Саламатсыңарбы, кымбаттуу угармандарым. Каналда жаңы чыгарма. Түгөлбай Сыдыкбеков. Биздин замандын кишилери. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 3 бөлүм. Алтындын буусу менен кырбууланган жакшынакай карала кесе Зарылдын колунда турат. Ал ырыска малынган балтыр бешик баланын өмүрүндөй топтол тура. Уузгымыздын жыты буруксуп, илебине чыга мелтирөөдө. Зарылдын этиет козголгон кыймылынан улам болор болбос чайпала калса, кымыз ынак сүттөй кесенин эрдөөнүндө жылт-жылт майланышууда. Боз балдар, ичиңиздер карындаштар, уузгымызга да суу сунганчу эле дешет. Бул тек гана сыпайкерчилик. Кыздарга сөз катыштыруу иретинде делген кеп сөз. Болбосо ашыгуу жок. Балким бүгүнкү күн ушундай го. Көлда тынч, айланада жымжырт. Көз учунда суналган береги кырды көргүлөчү. Алда керилген төрдү жаздана, кымызга канган бир баатырдай ыксырап баратат. Артыкча бул тынчтыкка магдырай калган айганыш эле. Жүрөгүнүн өрөпкөгөнү баяле басылган. Шилекейин оозуна татып суусап отурган болчу. Кесе колуна тиери менен жарымына түшүрө жутуп демин алды. Суусашына караганда жаш келин кесетини бир гана ошотор беле. Челкейген байкуш кайда батырып жатат, дечи болобу дегенди кылт эсине түшүрө коюп, өз боюн өсөктөн сактады. Шамбет өз ордунда ортодо. Көңүлдүү отуруш ага жага бербейт. Күлкүгө көтөрүлө түштүбейм, колуна тийген кесени кармап отурбастан, кана койгула, кымызды ичкенге бер, деп идишти сунуп калды. Шамбеттин кымыз ичишин жактырып, акманда, бара келде Шамбетим, ич кагылайын, ич, деди. Отургандар Шамбетке карашты. Ал зор, кундуздай кара чачтары сеңселе сапырылат. Күнгө чагылышып жылтылдай берет. Салыңкы бүткөн сүрдүү кабагы чыпылдап тердейин деген. Боз балдардын тамаша сөздөрүнө маашыркап, кең көөдөнүн солкулдата борс-борс күлөт. Шамбетке чаргында ыраазы. Бирок ал чапжаак тамашасын таштабаган жигит го. Бир сыйра жеткенде кымыз серке чаначтын колуна дейре түшө түштү. Чаргын чаначтын оозун кайрып, куюуга эптүү кармап, аяк сунган келинчек буйруп койду. Тос чыныңды, мына ичкиле, кымызды бүтөт деп ойлобогула. Чаначтын берекеси булуңда. Салса толбогон, алса түгөнбөгөн. Жомокто айтылган бөз баштык кандай болсо, биздин чанач нак ошондой. Кесеңди кечке тос. Кымызым чорголоп куйла берет. Кезекти Сармерденге берип тамашага өтсөңөрчү. Отурган жаштар күжүлдөй берди. Кана, кимден башталсын? Элебес калбында козголбой отуруп макалдатып койду. Койду серке баштайт, оюнду эрке баштайт. Бул олтургандардын арасында келиндердин эркеси ким? Ошол баштасын. Өзүнөн өзү кысылып отурган айганыш эмнегедир таң калган шыпшынып алды. Жаш келиндин бул шыпшынышы, күжүлдөгөн ушул эл мени да ырдатышат го. Челкейип отурганым аз келгенсип, ырынгантып ырдачумун, деп өз кайгысын тартканы. Деле ушул чапжаак чаргындын тилегин берсин. Элебес жанагыдай дээр менен ал да бир жактан айтып калды. Ой элебес, сен шашпа, эрке жекеле келиндерден чыгат бекет. Биздин жигиттердин да эркеси бар. Мына биякта айчүрөктү көрүп келдим. Чүй кыдырып миллионер колхоздордо конок болдум деп Шамбет отурат. Ушул баштасын. Чаргындын ою Шамбет ырдап жибербес, кыз келиндин алдында ага күлүп алайын деген эле. Бирок Шамбет чаргындын анысын сезе коюп, намысын кетирбей токтоо сүйлөдү. Тайдай кара биздин элебестин жомогу. Тарыхта андайлар болсо да чандадыр,
Теги курсагын жарганга бул дүйнөдө атак жок. Ал шылдың, ал күлкү. Атак эрдикте, атак эмгекте. Биз атакты ошону менен гана чыгарабыз. Чынымды эми айтайын. Мен Фрунзе колхозунун клубун көргөндө намысыма келдим. Анын чоң шаардын театрынан айырмасы жок, кең залы жаңырып турат. Сырдалган орундуктар. Эмне, ал курулуш биздин колдон келбейби? Келет. Бардык өнөр өз колубузда. Биз эртеңден тартап колхозубуздун улуу курулушун баштайбыз. Бүгүн жекшемби дем алыш. Кезек оюн күлкүнүкү. Болуптур. Сармерденди мына өзүм баштайм. Акман аке, келе комузуңузду. Чаргын кайсактап арсак күлдү. Жигиттин мынтип күлүшү локуйган шайтан бирдемени долдурап коюп комузду мага сунбагай эле дегени болчу. Шамбет анткени жок. Комузду колуна алып, кулагын толгоп, күүлөп да отурбады. Бар жактаган шадылуу колдорун салмак менен таштап, сол колунун сөөмөйү менен аты жогу 3 кылды терип басып, черте баштады. Черткени бул отурган жаштар көп укпаган элдик тамсил күү. Шамбет бул күүнү мындан 3 жыл мурун тескейге барганда сакалы куудай агарган карыядан үйрөнгөн. Салмактуу күү ыргагы, куду тунук толкундай жамырап, кулакка уккулуктуу. Жарпы жазылып, Шамбеттин тең туштары кубанып отурушту. Бали Шаке. Локуйуп жүрө өнөрдүн казынасын курсакка каткансыңбы дейм. Эми кымыз барганда бир четтен сүрүлүп чыга баштады го. Бул тамашага кошул ташыл күлкүлөр да чыкты. Шамбет ага кызый түшкөндөй болуп, коңур обонго салып занк этти. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Балбан болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Жакшы жүрүү үлгү алгын, көптү билген көсөмдөн. Арам оюң өтөр дейм, айыкпаган кеселден. Ой Шамбет, ой курбум, деди элебез. Сен жекеле иш билген башкарма эмес, уккулуктуу күү, койлушкан ырлардын ээси турбайсыңбы? Сөздүн падышасын сен айттың, Шаке. Ой Бали, мынча өнөрдү бизге билгизбей, кайсы жериңе катып жүргөнсүң өзүң? Дешип, тең туштары туш-туштан суроо койду. Шамбет лам дебестен күүсүн чертип болду. Комузду сол колуна алып, тизесине таяна кармады да, ирет күтүп алдында турган кесени оозуна ала коюп, кайра Марусяга сунду. Мен Макиш, ичибизде бир уруу элдин кыздарынан жалгыз сен экенсиң. Кезегимди сага бердим, ырда. Шамбеттин бул жарыгын байкап отурган кыздар дуу күлүштү. Анткени Макишке кезек өткөргөн Шамбет идишти бөксөртүп сунбаска милдеттүү болчу. Агай, деп калды Гүлнар. Бир уруу элдин кызына идишти бөксө сунасызбы? Оюн салты андай болбойт го, тоолу аякка бата жүрөт. Шамбет сөзгө сынып, башын чайкап, каткыра күлдү да. Экөөбүз ырас бөлүштүк. Кана Макиш мени уят кылбай ырдап жиберчи. Макиш орус кызы. Өз аты Маруся. Ушул жерде туулуп, ушул жерде чоңойгон. Атасы Дмитрий азыр да бар. Чарчы бойлуу, чоң сакал адам. Сибирден 30 жашымда келген элем деп коет өзү. Мына быйыл 70-тен ашты. Сөөгү баягысындай. Сакал чачы агарып кеткени болбосо, али карлыкты сезелек. Дмитрия деп келгенде ат араба менен келет. Конуш алгандан кийин жылга теше картошка айдап чарбасы ирденет. Аны көргөн кыргыз кеп салып калуучу. Ой, орус оокатты кыйын кылат белем. Баягы метрей картошкасы менен эле байып артат. Анда катыны бир жактан. Ай, атасы, деп калуучу. Орус байыса үзүрүн көрсөтпөйт бекен. Уулуңа дары болгусу аргыдыр. Барып бир баштык картошка сурап келсеңчи. Кара көңүлүң карматса ата, ой сен тантыбачы, метрей картошкасын сенин уулуң үчүн айдаптырбы, деп кое турган. Ак көңүлүң карматса,
Барса барайынчы, баштыңдың чоңрағын берчи, деп аттанууга камыруучу. Айтор Дмитрийдин картошкөсү үрөндүккө жетти. Ошол жылдардан тартып кыргыздар да андан картошка айдаганды үйрөнүштү. Баягыдай жатыркоо жок. Күн өткөн сайын бир айылдын тууган кишилериндей таттуулук түзүлдү. Дмитрийдин колунда бир уул, бир кыз бар. Кемпири Надежда Сергеевна андан жакшы. Каны да бир, жаны да бир болушуп, ушул жердин кыргызы менен бир эл, бир журт. Эң кенжеси тигиле отурган Маруся. Аны кыргыздын бозбалдары сөздү көп өтпөй Макиш деп коюшат. Макиштин агасы уста Сергей, жашы 30-га жете элек мүчөлүү жигит. Ал бүгүн бакырчылык иш менен таң азандан шаарга жүрүп кеткен. Болбосо тамашаны көркүнө чыгаруучунун бири ошол Сергей болуучу. Ошон үчүн "Бол Макиш, агаң Сергей качып кеттир, кезеги сенде, тартынба", деди Шамбет Марусяга. "Сенин тукумуң оюнга ыктуу, ырга шыктуу ышкыбоз болушат го. Мен сага ошондой элдин өкүлү деп кезекти бердим, ырдап жибер". Макиш ырдабас, бийлеп берер. Ооба бийлегин, Сергей эмдигиче жерди түп-түп тепкилеп тимиле чимирилип кетмек. Эмне Макишти чимире албайт дейсиңерби? Бизге оюндун ар түрдүүсү керек. Кымызга кызып алган бозбалдар ушундайча күжүлдөштү. Бирок элдин таалимин алып, салтка түшүнө отурган Маруся сөз кезегин өткөрбөй. "Жарайт Шамбет агай, бийлетмек үчүн сиз мага аякты бөксө сунуп кезек бердиңизби? Биздин эл толу аяктан насип көтөрүп көнгөн. Мен азыр бир элдин атынан ырдаймын". Колундагы кесиге кымызды мелт калт куйдуруп алып, кыз обон созо берди. Маруся кыргызча ырдады. Үнү бийик, тили жатык. Нагыз элдик обонго салып, кайруусун бийигирээк көтөрөт. Тигил мыскал Марусянын жөнүн зарылдан билип, мурунтан эле таң калып отурган болчу. Эми Макиш тамашага катышып, кыргыздын ырын ырдаганын укканда ал ого өтер телмирди. Жанындагы зарылга: "Тигини уктуңбу? Укмушко, орус кыргыздын эл обонун таптак созот", дегендей алдыртан жылмайып койду. Анан акылдуу көз карашын Марусяга жоодуратты. Бул учурда кырмырундуу Маруся көгүлтүр көздөрүн ойноктотуп, обонун салмак менен таштап, ырынын бул сабагын ырдап жаткан. "Карагай булак чоң ак суу, көлдөн учту көп акку. Аны алган шумкарга подарка берем кызылтуу". Маруся обонун созо-созо кесени колуна алды да кымызды мелтиретип мыскалга сунду. "Меңиз тең туш, алыстан келген конок экенсиз, кезегимди алыңыз". Бозбалдар туш-туштан жакташты. "Бали, Макишим мына ушундай Макиш. Кыргыздын келиндери калп эле кетирең дейсиңер, болсоңор Макиштей болгула. Ала койга кылайын, кезекти кетирбеңиз". Мыскал эмне кылаарын билбей кызарып кетсе, Маруся ага күлөп акты. "Тартынбаңыз, биздин оюндун шарты ушундай тең туш, ырдап бериңиз". Гүлнар тентек да жароокерлик менен сылаң этип эркелей карады. "Ырдап берсеңиз эжекетай, кана тыңшап туруңуздар. Жаңы эжекемдин обону кандай чыгарып экен". Кыз келиндер да, бозбалдар да тигил мыскалга сый менен отурушкан. Башка кыздарга айтылган келди кетти тамаша кептерден бозбаланын эч бирөө да ага лап дедирген жок. Ага сөз катыштыргысы келген жигит айтар кебин белиндеп сыпаа туруп, "Карындаш" деп бурулат. Мыскалга мындай мамиле көрсөткөн жигиттер ошол замат Раматылык Турумбекти көз алдына келтирет, өз ичинен өкүнөт. "О кайран курбум, кайран жигит, ушул чырактай кызды жандап көл бойлоп бассаң не? О өкүнүч дүйнө. Ырдап бер кагылайын, эмнеден тартынасың", дешти. Ушул отурган кыз келиндер өзүңдүн эле эжесиңдилериң.
Эсиңде калгандыр, кичине кезиңде жаныңдагы зарыл экөөң далай жолу жүктүн бурчунда отуруп куурчак ойногон болчусуңар. О карындаш, мен бир тамашаны эсиңе салайын деп аркы беркини байка салбай Чаргын бек унчукту эле коңгуроолуу бий күнү башкаларды басып кетти. 20 неченчи жылы жаз эл жайлоодо Раматылык Турумбектин суудай суюк оттой тентек кезеги. Артыкча экөөбүз баш кошкондо бир шумдуктун ичинен чыга турганбыз. Чаргын шумдук деген сөзүн айтаарда эмнегедир жылмайып койду. Бир күнү экөөбүз жайдактайга учкашып алып күйкө учуруп жүрөбүз. Ал кезекте эске салса да болот, салбаса да болот. Тоого да түзгө да кожо бир өзүбүз. Ырдаган да биз, жыргаган да биз. Күйкөнүн эң кырааны чымчы калат го, а биз Турумбек экөөбүз салпактап карга учса да салып калабыз. Карганы күйкө ташталсынбы, зериккен неме кайып алып кырашып кетет. А бизге эмне? Капталды каптал билбей артынан чапмай. Этек жеңибизди бадалы алып калат. Бала кезде эскербей эмне, убакытты өткөрбө, кебиңди токтот Чаргын дешип, аргим-аргимдер ага аярдык менен карашты эле. Мешайт этпегиле, деди Чаргын токтолбой. Турумбектин күйкөсүн каргага салып таппай калдык. Ташка барабыз, бадалды карайбыз, күйкө жок. Күйкөсү жаман болсо мейли го, темгил чаар болгон тептегирек кыраан күйкө. Колго конбой чырылдап талпына берет. Күйкө жоголду, биз айылга кайттык. Чакаңгыроо аз болгондо 15тей боз үй бар. Мыскалдардыкы куба төбөл боз үй короонун четинде эле. Жанында кичинекей ак чатыр бар. Анда айылдагы кыздар жыйылып курутчак ойношот. Ошентип күйкөнү жоготуп салбырай бастырып келаткан элек. Турумбек маркум: "Ой Чаркын, тетиги кыздар ойногон чатырдын төбөсүндө кызарганды карачы", деди. Мен ал жакка карап алып, "Ой, сенин күйкөң", дедим. Экөөбүз учкашкан бойдон чаап бардык. Турумбектин күйкөсү. Таранып коюп чатырдын төбөсүнө конуп отурат. Чатырдын эшиги ачык. Куурчак ойноп отурган кыздар күйкөгө карап кыткылыктап күлүшөт. Анда эң кичинеси ушул Гүлнар, ушул Зарыл, ушул Мыскал бар. Раматылык Турумбек тайдан түшпөй, дардалактап күйкөсүн үндөп турса, ушул Мыскал апапакай татынакай эле. Бизге карап: "Ой тентектер, этек жеңдери кантет" дегенсип жылмайып коет. Бизге эмне, күйкөнү үндөп алып кете бергенбиз анда. Акия кетирекей Чаргынга тийишип койду. "Ошол кезегиңде кандай болдуң экенсиң? Канетсе да лок эткен карап аласың го." Кетирекей келиндин кебине Маруся бырс этти. "Акия, тынч отурсаңчы." Акман да Турумбекти көз алдына келтирип койду. "Кайран бала, сонун жигит болду эле го." Чаргын булаң кемесин күтүүсүз жерден баштаса да, атайлап тигиле отурган Мыскалды уксун деген эле. Турумбек болсо бул тамашаны өзү баштап Нурдай жайнап отурбайт беле. Чиркин өлүм, өксүттүң го деп ичтен сызгандын бири Чаргын болчу. Ал өзүнүн айтканын эрөөнү албай Мыскалга карады. "Ой карындаш, бирөөнү көздөп келдиңби же жөн келдиңби? Аны менен жумушум аз. Сөздү көбөйтө берсе, Кудай билет кайда кетээрин. Биздин Макиш кезек өткөрдү сизге. Ырдай кой. Мейли, Макишти уялтам десеңиз, орусча ырдап жибериңиз." Маруся да күлүп койду. "Во, мен эмне уялам? Кайра жакшы." Түпсүз кудуктай мелтиреп тынч отурган Мыскал ой пардасын бетинен алып жаткансып, оң колунун башы менен маңдайын сылап койду да: "Агай", деди сөзүн жеке ушул жигитке айтчудай болуп Чаргынга. Анткени жанагы кеби кыздын жүрөгүн сыздаткан эле. "Агай, мен жеке эле бирөөнү көздөп келген эмес элем. Өзүм туулган жерди, өзүм чыккан элди көрөйүн дегеним. Сиздердей агайларга учурашайын дегеним." "Туура кагылайын", деди талда угуп кыздын кебине ийип кеткен Акманда. "Туураны туура дебесе, адамды Кудай урбайбы? Элди жерди ким сагынбасын?"
Тамылжып өзүнчө отурган Айганыш да алдыртан мыскалды сынап койду. Ой оңбогур, кашкайып туруп айткан кебин көр, колуңдан ар иш келет го. Шамбет чаргындар да, башка кыз келиндер да туш-туштан унчугушту. Бизге ыр керек, ырдап бериңиз. Мыскал да көп маал катуу отурбады. Толкунду заңкылдак обонуна салып, тилин таптагайтып, нагыз Украина элине таандык бир жакшы ырды аткара баштады. Мына, деди Акман өзү бир ооз сөзүнө түшүнбөй отурса да кубанып, алаканын жая берип. Бүтүн дүйнө бир кишидей сүйлөшөт деген ушул, рас эмеспи, Макиш? Маруся да, башка кыз келиндер да улуу элге таандык уккулуктуу обонго моокум кандырышып шыпшынышат. Күн кыргыз бешимден ооп калган кез. Сейилден кайткан кыз келиндер кыштактын алды жагындагы көк ойдо, көгү тушарга чыгып көйкөлүп турган буудай талаасын жээктеп жаткан жалгыз аяк жолдо кызыл-тазыл болуп чуап келатышат. Эртеден бери айтылуучу аңгеме айтылып, гүлөр күлкү күлүнгөн белем. Эми келини да, боз баласы да эрине басып, жай маектешүүдө. Анын үстүнө жол өр, ичкен кымыз бойго тараган. Эгерде тоонун жели көлгө карай бүлкүлдөп жорго баштабаса, жайдын мемиреген аптабы бул элди кыштакка жеткенчекти бир тоба кактатып таштайт болчу. Кээ бир немелер бешманттарын ийиндерине салып, эки колду аркага алып, өздөрү боргулданып келатышат да, Айганыш бечараны эрмектешет. Ой, мына бу Шамбеттин катыны кантет потом. О, балчактаган байкуш, ушул курсагың менен үйдө эле отурсаң болмок экен. Ой силер, дейт кыпкызыл болгон Шамбет тигилерге унчугуп. Менин эркемди эмне деп келатасыңар? А кишим азыркысында силерден тың. Чынында эле кымызды анча ичпеген Айганыш боюнда болсо да эртеден бери таза аба жутуп, эркин жүргөнгө жеңил келаткан. Ал эми тээ алды жакта заңкылдаган экөө, Акия Кетирекей менен Маруся. Алар кебелбеген элебести ортого алышып, Памарямды соктуруп баратышат. Бирок Акия оңбогур орус тилин начар билгендигин тайсалдатып, тамашага салып, сөздөрдү ого бетер бузуп айтса, анын ырдаганы башка эле бирдеме. Ага Маруся талааны жаңырта каткырат да, кайра «Кел Акия ырдайбыз» деп заңкылдай баштайт. Азыр Акия менен жакыныраак таанышсак болор. Анын келин болгонуна 2 жыл толот. Бирок күйөөсү элебес экөөнүн мамилеси эркин. Тырсылдап ачык айрым. Аны мынтип жүрөт деп эч ким жүйө койбос. Күйөөсүнө калганда келиндин сүйүүсү тунук, күлкү, тамашасы менен күйөөсүнө жакын. Илгери кетишкен кыздар кыштакта аралап калды. Булардын ичтеринен чарчоону сезбеген Гүлнар тентек. Ал улактай секирип 3 кыздын тыягына бир, биягына бир чыга калып, эжеке байларым, менин кебимди да уксаңар, деп коңгуроодой ачык үнүн чыгарып бирдемелерди айтып калат. Зарыл Гүлнардан толук 4 жаш улуу. Ошентсе да кээ кыздарча Гүлнарга калганда улуусунуп мүнөз күтүүчү эмес. Ырас, кичинекей сиңдичегиндей сыйлап коюп, кепке, кеңешке келгенде тең тушундай мамиле куруучу. Гүлнар тентекта Зарылдын ушул мүнөзүн жактырып, ич коюнуна кирип, ага эркелей берип, кээде Зарылды күлдүрө турган тамаша кептерди айтып салуучу. Ал эми Батиш мынча анчалык эмес. Анткени Батиш эжесинин мүнөзү ошондой. Гүлнар каадасындай агада эркелей кеткиси бар. Бирок Батиш анткени жактырбагандай өз боюн жогоруга көтөрүп, Гүлнардан бычак сырты өйдө тургандай болот. Кээде улуусунуп кабагын бүркөп, үнүн көтөр айтып ачуу чыгарат.
Гүлнар, сен аны билгенче боло элексиң. Бала иши балада я күчүкү менен иши болбойт. Анда ызалана түшкөн Гүлнар, алда Кудай-ай деп Батишке таарына кетет. Батиш эжекем эле ушинтип калат бала деп. Мен бала эмесмин го. Толук 15ке чыгамын. Илгери болсо мендей кыздарды. Өзүң чоңоюп кеткендигиң менен 2 гана жаш улуулугуңбу? Сенден улуу Зарыл эжекем деле кепке келет. Алда Батиш эжекем-ай, көп болсо менден мурун бир балалуу болоруңбу, улуу болгондо. Анда Батиш ызаланып кетүүчү. Ол да секелек-ай, ошону айтканча сабагыңды жаттасаңчы. Аппак тиштерин жарк эттирип жылмайып койгон Зарыл. Кой таарынба Гүлүй, Батиш эжекеңдин сенден улуусу улуу. Эми да оозунан көп кеп чыгарбаган ошол Батиш кызыл дукабадан чепкенче тигилген 5 мантынын чөнтөктөрүнө 2 колун салып мисирейген калыбында. Эми аны көргөн кемпирлер капыр кыз киши чөнтөгүнө кол салып жүрөрбү дешип куйка терисин куруштурбай калды. Чоңунан кичинесине чейин сынып калгансып 2 колун чөнтөккө салып коюшат. Ал эле дейсиңерби, мурунку кыздардын чачтары 5 орун болуп жаагынан түшүп турса кандай жарашчу эле. Апи эрге барбай жатып чачын 2 өрүп алышты. Апи кагылайын байбиче. Бир байлам немесин башына сербейтип байлап коюшат экен дагы, же кыз же келин экенин билинбей ак кулак болуп алышат деп эбире отурчу кемпирлер да эмки кыздардын ыгына көнө беришти. Анан кантишет? Акылсыз ошентеби дейм десең, тигил акылдуу эле Зарыл эмне? Байбичем, да эле заманыбыз ушуга чакырат турбайбы? Батишко Батиш болсун. Кагылайын Зарыл деле тигинетип келтат. Башын бир байлам кызыл жибек менен бууп коюптур. Үстүндөгүсү ушундайда кийип чыга турган жашыл дукаба 5 манты. Көк торгун көйнөгүнүн этеги кеңирээк да, узунураак да. Артыкча кемпирлерге жарашыктуу көрүнгөнү. Зарылдын көйнөгүнүн этеги кош этек болбосо да ошого жакын бүгүчтөрү бар. Көргүлөчү, көйнөктүн узуну жакшы немей. Бойлуу бечарага көк торгун көйнөгү деле жарашыктуу, деле кептүү көрүктү. Гүлнар тентектин башында топу. Аны оң чекесине түшүрө кийет. Үстүндөгү кызыл сатин көйнөктү мындан 3 эле күн илгери өзү тиккен. Шаарда окуган кыздарды ээрчип, чолок этек, чолок жең бычмак болду эле ага энеси жол бербеди. Кой кызым, ээн баштанба, асыл буюмду бүлдүрбө. Сен элеттин кызысың. Чолок бычам деген эмнеси? Сырактап калган оңорбу? Тигил Зарылды көрчү, чоңоюп калган кыз узун кийүүчү. Гүлнар энесине каршы болуп чырт эте түшкөн. Кой кызым, сен деле көйнөк тиккенди кое турчу. Мен муну ат тескеринин катына тиктирип келейин деп энеси тикмечиге кетмек болгондо, өз көйнөгүн өзү бычып, өзү тигүүнү сонун көрүп турган Гүлнар энесинин мойнуна асыла кеткен. Өзүм эле тигейин да, Энекебай. Жок, бузганы турасың сен. Жок, Энекебайым, бузбаймын. Дегениңдей эле болсун, жаман тиксем жаакка 5 чап. Ошентип энесине көз каранды болуп жатып, көйнөгү өз оюндагысынан саал узун тигилип калган экен. Гүлнар тентек, жакшы болот Энекебай деп энесин алдап жатып, көйнөгүн белинен бир элден көбүрөөк бүгүп жасап койду. Өз оюндагысындай эми болгонго деп кийип алып кубангандан 5-6 тегеренген. Бүгүн ошол өз тиккен көйнөктү биринчи кийип чыкканына тентек кыздын көңүлү ого бетер көтөрүңкү. Кээде экиинин ыргыштатып мактана басат. Анысын Батиш эжекеси ансайын жактырбайт. Гүлнар тентек Батиштин жактырбаганын сезе коюп, чырт этип четке чыга берет да өз ичинен Батиш эжекесин кордоп коет. Ооба, мен өзүм тиккен көйнөгүм өрттөнүп жатат. Өзү ийне учуктайт бекен. Ол да байкушум-ай. Өз колунан иш келбеген кишинин баары эле ушинтип күйкөлөк болот. Ичине карагыла айланбаган байкушума. Батиш
жекеле Гүлнарды эмес, тигил чооч мыскалды да жактыра койгон жок. Анткени мыскалдын кийгендери элетти күлгүдө эмес, шаарча тигилген. Азыркы кийип келатканы кылторкой юбка, ак жибектен кофта. Кофтасы жакалуу, көкүрөгү сайма, жең учу бүйүрмөлөнгөн, бирок кең кесири. Чыканагынын үстүндө жибек жиптин кызылы менен тордогон көчөт турат. Мойнуна салынган касынкасынын ак көк гүлдөрү түрдөнө берет. Кундуздай кара чачы эки өрүлүп артында. Костюмун бырышпас кылып үч бүктөп кароосуна салып койгон. Ак саргыл жүзү анча муңайым эмес. Кечке күлкүнүн ичинде болгонго кабагы жарык, кепке бар. Зарыл экөө ынак гана сөз үстүндө. Ошентсе да өз ичинде жүрөгүн дүмпүйткөн өкүнчүсү кетеликтей. Кымбатын таппай жок издеп жалгызсырагандай. Тең тушунун булдартын түшүнө келаткан Зарыл аны өзүнө жакындатып баяоосуз сөзгө алууда. Өзүнө жан теңебей менменсиген Батиш мисирейгенден мисирейет. Тигинтип кофта деген немесин кийип чыга калганын көрсөң, анысы да бир асыл болсо экен, баркыт дукаба болсо экен. Көпөлөктүн канатындай делдектеген бирдеме өзү. Жибекмиш. Андай жибектин миңи менин кызыл дукаба кемселимдин бири. Береги делбиреген ак жибек кофта көзүнө уруна берген сайын, биздин Батиш бечара аны кийип келаткан байкуш мыскалды өз ичинен күнүлөп калат. Байкуш дагы күлүп коет, окууну кеп салат. Сүйгөн жигитим өлсүнчү, сенчиле убайымсыз элде ээрчип, дардалактап жүрбөй калайын. Кепке көп катышпай, мисирейген Батиш сырт кейпинде боз койдон момун көрүнгөн менен, ичинен ушинентип өзүнө жан теңебейт. Кызыл дукаба бешмантты башка кыз кийсе кийер, бирок меникинде эмес дегенсип эки колду чөнтөктөн бир алып койгон жок. Кыздар ортоңку кең көчөгө өтүштү. Ажыраша турган жерге да жетишти. Дале ойну канбаган Гүлнар жеңил бурулуп, ойноо көздөрүн бажырайтып, эрке сүйлөп: "Эжекелер, кош болдуңуздар. Жакшы дем алып, таттуу уктап, сонун түш көрүңүздөр", деп таптагы кыргыйдай бир жерге тынч тура албай ойсоктой берип, эжекелеринин колдорун бек-бек кысып ажыратты. Зарыл менен мыскалага: "Кош Гүлисадага, эртең эле көрүшөбүз го кайтып. Ананчы", дей берди ныскоолуу карыларды туурап тырсылдап Гүлнар. "Ооба эжекелер, аман болсок эртең эле көрүшөрүбүз чын. Аман болбосок ажал жолдун чилдин арышынан кыска. Кырсык деген кашкабакта дешет тура". Гүлнар өзү да, Зарыл мыскал да кийинки күлкүлөрүн бегирээк чыгарды. Батиш калп жылмайганы болбосо ооз ачып убара болгон жок. Кыздар менен салкын гана кош айтышкан болду да, баягы калыбын көп өзгөртпөй, алгараак басып үйүн көздөй жөнөдү.